Оштогу Ош районунда сатыла турган 8,5 сотук жер тилкеси бар экен. Ошону азыр сиздерге көрсөтүп коелу. Урматтуу мекендештер, жакшылап көңүл буруңуздар. Ош шаары, Ош району центр. Бул жак мына Ош району базарчыктын берки бетинде аллея. Бул жакта болсо Элина мурдагы ресторан, анан жоролор банясы бар эле. Андан бери туугандар привокзальныйга кеткен жол бул. Бул жагы привокзальный областной клиника жактан, же онкология жактан, же шарк жактан келет. Мына жерде Россия заправкасы бар, турбанын астынан өтө турган. Ошонун берки бетинде мына жерде караңыздар, мына Шарабидин деген кафе бар. Ушул кафенин жанынан ичкери киресиздер. Каналдын боюнда экен. Жүрүңүздөр, сиздерге көрсөтүп коелу. 8,5 сотук жер тилкеси, сотугу $35,000 сатууга коюлуп жатат. Өткөндө бирөөлөр сураган экен, 30дан сураганда бербедик дешти, эми аны келип сүйлөшүп көрөсүздөр да. Ушул жерден кафенин жанындагы ушул жол менен устакана жакка киресиздер. 4 метрлик жолу бар экен, 4 метрлик жолу. Кызыл китеп документтери баары бар деди, так деди. Ала келбептир, бирок үйүндө экен, өзү Нариман жакта жашайт экен. Мына дарбазадан киргенде, бул жагы мына бияка бурулуп карай турган болсоңуздар, бул жагы устакана экен туугандар. Унаа оңдой турган устакана. Ушул устакананын мына жак чекесинде унаа турган жагында 4 метрлик жолу бар экен. Ушу 4 метрлик жол келип түп-түз тетиги дарактар өсүп турган, тыныке менен тосулган жер ичкери кирип кетет экен да. Ушул жагынан кирсе да болот, мына жагынан кирсе дагы боло берет. Ушул жер туугандар мына сатыла турган жердин кире бериши. Жүрүңүздөр. Көрсөтүп коеюн. Мына бул жерден кирдик. Бери өтүңүздөр. Ушул территория экен, 8,5 сотук. Бул жагы мына кошунанын дуалы. Ушул дуалдан бер жагы болуп эсептелинет. Нар жагы ono каналдын боюндагы дуалга чейин барып такалат. Бул жакта 3 комната времянкасы бар экен. Булар эми бузулат, чоңураак стройка болсо полностью бузуп алыш керек да. Бирок убактылуу бул жерде квартиранттар жашайт экен туугандар. Мына караңыздар. Азыр чекеден айланып көрсөтө беребиз. Мына жерлери бак. Көрдүңүздөр? Бул жагы эми мына бери келиңиздер эле, азыр эми бардак болуп турат. Бир аз түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Биз колдон келишинче сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Мына жердечи мындай экен да. Мына караңыздар эле. Мына фундамент куюлган, көрүп турасыздар. Фундамент куюлган, асты подвал барбы жокпу билбейм. Нар жак чекесинде кирпичтен бир 4-5 катар дуалды деле уруп тур. Ошол территория, ошол дуал чегара экен. Нар жагы кошунанын үйү, бер жагы чегара. Фундамент үйгө куюлган экен. Бул жактар, нар жактар дуалдар бүт туруп тур. Көрдүңүздөр? Мынанын асты подвал экен өзү. Ушул курулуштун нар жак чекесиндеги дуалы чегарада. Бул жагы мына дуалдардан кетет. Ана мына жагы, мына бул 2 комната времянка бар экен. Ушул времянка арка дуалы чегара экен да. Кыскасы ушул территория. Айланасын бүт көрүп алдыңыздар. Биякта да бирөөлөр жашайт окшойт менимче. Ушул кыскасы полностью ошо нар жактардан бери 8,5 сотук чыгат экен да. Бул жерге менимче полностью ушу дарактарды алып, ана мына курулуштарды алып, тегиздеп, чекесин айландырып, тосуп, бир склад курса да болчу да экен да. Балким стройка кылып туруп бул жерге бир 2 этаж, 3 этаж подвал менен чоң здание куруп, балким медициналык клиника, частный бала бакча, менчик мектеп, ушул сыяктуу бир нерселерди дагы ачса, менимче болчу да экен. Жолу 4 метр бар экен, законно деди анычы. Мына жакта ушу канал жакка чыга турган эмес да бар экен. Калиткасы бар экен мына. Бул Уам каналы, туугандар. Мына каналдын бою менен дагы бияктан келсе болот экен өзүчү мына. Бул эми каналдын бою, бул отчуждение туугандар. Балким биякты деле пайдаланса болот. Бияктан кирип чыккангачы. Ушул туугандар көрүп алдыңыздар, Ушул жерди 8,5 сотукту. Сотугуну $35,000 сатууга коюп жатат. Азыр эми ээлери чакырды эле, келип бир катар тартып сиздерге маалымат берип атабыз. Ашыкча сөз кошкон жокпуз. Газ бар экен, мына каналдын боюнан газ өтүп тур, газдын турбасы бар экен, мындай газдын турбасы өтүп турат. Ана мына дарактар бар экен. Биякта 3 бөлмө, наракта 2 бөлмө времянкасы бар экен. Анан суу свет бар экен. Болду ошол эле. Суу свет. Кандай дедиңиздер туугандар? Бир жакшылап карап көрүңүздөр. Муну эми албетте кызыл китебини биринчи сиздерге көрсөтсө, андан кийин архитектуралык госрегистрдеги карта документтерин бүт катар бир катар анализдеп көрүп алсаңыздар, эгер сиздерге баягы бизнес проектиңиздерге, планыңыздарга туура келсе, анда сүйлөшсөңүздөр болот. Биздин милдет эми келиш, тартыш, сиздерге маалыматты жеткириш, көрсөтүш да. Разы болосуздар эми. Ош шаары, Ош району, мына чоң дом турат, ушу домдун жанында экен да. Ушул жерде туугандар. Ата курулуш курган үй да, муну билесиздер өзүңүздөр.
Аманчылыкта көрүшөлү. Видеого лайк басабыз, комментарий жазабыз, жакшы пикир калтырабыз, жалпы эл журт менен бөлүшүп коебуз. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер.